Урусбек Жантаевич, азыр сиз айтып койдуңуз, ушул мыйзам долбоору только чет элдиктерге тиешелүү туурабы? Бир статьясы. Бир статьясы. Сиз карап чыктыңызбы? Бир биз ЕАЭСте отурганда тиги башка мамлекетте кандай мыйзам иштеп атабы ушундай эле мыйзам? Иштеп жатат, жана сиз айткандай, мындай болгондо биздин ошо чет өлкөлөргө жүк ташуучулар чогулуп, бизден ошо жанагы прокуратуранын дагы кызматкерлери менен чогуп жыйын өткөрүлүп, ошол жерден мындайча айтканда биздин чет мамлекетке каттаган жүк ташуучулар претензия айтканда, биз сыртка чыккандан кийин жана айтып өткөндөй, ошо ал жакта суммасы чоң айыптын бизге ар бир ушундай мыйзам бузуулар үчүн штрафтар салынып атат. Ал эми бул жерде ушул талаптар эме мыйзам бузуулар боло турган болчу болсо бизде беренелер көрсөтүлбөй калган деп. Бул уруксатсызбы же уруксат берилгенден кийин? Бул жерде эми көрсөтүлгөндө жанагы эгер уруксат кагазы жок кире турган болчу болсо, анда ушундай айыппулдар салынат. Бүгүнкү күндө жалпы пайдаланууда жолдордо жүрүү үчүн транспорт каражаттарынын уруксат берилген салмагы жана габариттик параметрлери канча? Эми аны жанагы автомобилдердин өзүнүн техникалык параметрлерине жараша болот, осторуна жараша болот. Жалпы салмагы 44 тоннадан ашпаш керек. Ал эми ичинде өзүнчө таблица бар. Эгерде сиз эме десеңиз, мен кагаз түрүндө толуп берейин. Габарит боюнча дагы, анан салмагы боюнча дагы. Бирдей да алар бар. Бул мыйзам долбоору кабыл алынса, бул салмак габарити көзөмөлдөө автоматташтыруу жана көзөмөлдөө үчүн фото, видео байкоо тартуу системалары даярбы бүгүнкү күнгө? Азыр эми жазалып жатат, 100% даяр дебейбиз, азыр ошонун үстүндө иштеп жатабыз. Канча мөөнөт керек да? Эми биринчи жолу бизден ушул боюнча конкурс өткөн, тендер. Утуучу аныкталган, анан бирок ал ошол конкурска жооп бербегендиги үчүн биз анын жыйынтыгын жокко чыгардык. Андан сырткары биз бир сыйра карап туруп, дагы бир кемчиликтер бар экен, ошолорду толуктап туруп анан кайра чыгарган атабыз, конкурска чыгарабыз. Анткени себеби биз жанагы коррупциянын алдын алуу боюнча автоматташтырып, жанагы адам факттары катышпагандай кылып эстерди коелу деп атабыз да, жана умный городтой кылып туруп. Могул жердеги жана сиз айтып аткан статья ошол фотофиксация менен келгендей болуп деп. Бул эмне себептен бат эле даяр болушубуз керек да? Бул закондун аткарылышын кандай көзөмөлдөп болот да анан кийинчи. Сизде анализ барбы, чет элдик жүк ташуучуларга өлкөбүздүн аймагына кирүүгө жылына канча уруксат берилет да? Бизде бул жанагы ЕАЭСтин алкагында 5 мамлекет барбыз. Бул 5 мамлекет ортолук келишимдин негизинде эки тараптуу уруксат кагаздары жок. Башкача айтканда уруксат кагаздары жок. Кирип чыгабыз. Ал эми калган мамлекеттер менен бар. Азыр бул уруксат кагаздары ички жүк ташуучулардын кызыкчылыгын колдоо үчүн берилгенде эки тараптуу толук берилет. Эгерде биз мисалы быйылкы жылкыга 26.795 бердик чет өлкөдөгү жүк ташуучуларга. Алар бизге дагы 26.595 даана бүгүнкү күнгө ошол атайы уруксат кагаздарын беришти. Бул дозвол дейт. Дозвол да, мындайча айтканда. Уруксаты жок кирүү үчүн ким жооп берет? Бизде эми транспорттук көзөмөл пункттар бар, ошол жерден текшерилет. Андан сырткары жанагы ЕАЭСтин алкагында АИСТИКА деген транспортный контроль деген атай программа бар. Бизден келгенден кийин ошол бузуулар катталып туруп, бүт мамлекеттерге ошол жалпы платформа менен тарайт да. Просто менин оюмча бул айып пулдун көбөйүшү менен чечилбейт да ошол эле маселе. Бул комплекстүү чечиш керек да.
Чалаң ушул айыл пул көтөрүп койсо, чет элге жүдүү чачуулар өлкөбүзгө уруксатсыз кирүү фактыларына жокко чыгара албайбыз да. Бул мыйзам долбоорунун кабыл алынуундан күтөлөрү чоң да, чын эле айтканда. Анткени автомобиль транспорту чөйрөсүндө жөнгө салуунун жаңы түрлөрү сунушталууда. Бул мыйзам долбоору кабыл алынса, өлкөнүн бюджетине кандай чыгашылар жана пайдалар күтүлүп жатабыз да? Эми бул жерден чыгаша болбойт. Бул мыйзамдын кабыл алынышы менен тартип болот. Бул биринчиден, экинчиден өзүңүз айткандай бизге мыйзамсыз жүк ташуучулар кирбей кала турган болчу болсо, ал жүктөрдү биздин ички ата мекендик жүк ташуучулар ташыйт. Өзүңүз жакшы билгендей, Кыргызстан өзү тупиковой мамлекет болгондугуна байланыштуу бизге 74 000 бир жылда, мисалы былтыркы жылы автомобиль кирсе, бизден 182 000 рейс жасалды да, сыртка чыгуунун саны көп салыштырмалуу. Анан ошол себептен эгерде жанагындай мыйзамсыз бизге киргендер азая турган болчу болсо, сөзсүз түрдө биздин ата мекендик жүк ташуучуларга ал жүктөр менен ташыйт да. Бул уруксат берип аткан саны өзү спрос кандай экен? Дагы көбөйтүү деп суранып атабы? Эми бизге ачыгын айтканда биздин улуксаат кагаздарыбыздын спросу аз, аны моюнга алыш керек. Анткени себеби бизге ташып кирген жүктүн саны аз. Биз негизинен мамлекеттерден, Европа мамлекеттеринен, башка мамлекеттерден жана въезд третий страны башка улуксаат кагаздарын көбүрөөк берип койгула деп суранабыз да. Азыркы эле мезгилде жакында транспорт министрлигинин делегациясы Прибалтикага барып келди. Алардан да биз кошумча ошол улуксаат кагаздарын алганга туура келип атат. Анткени себеби алар аркылуу Европага жүктөр ташылып атат. Ошо Турция менен дагы бүгүнкү күнгө жетпейт да биздин. Жок, ошону колдон келишинче кошумча алып атабыз. Анткени себеби биздин керектөөбүзгө жараша алар бербейт. Анткени себеби алар өзлөрүндө ички жүк ташуучулардын укугун коргош керек. Андан сырткары ошол эле моментте сизге маалымат катары айтып койсом, биз Турция менен, Белоруссия, башка Литва менен ошол эки ортодогу уруксаат кагаздары жок катышуу боюнча иштерди жүргүзүп атабыз. Турция менен принципе келишимдин проектиси даяр. Аларга жибергенбиз, алар макул болду. Литва менен сүйлөшүүнү баштадык. Ушул сиз айткандай биздин жүргүн жүк ташуучулардын укугун коргош үчүн ушул рекелер азайтып жоюу боюнча жумуш жүрүп атат. Туура да, мен ушул мыйзам долбоорун колдойм. Эмне себептен ата мекендин логистикалык компаниянын шарт түзүшүбүз керек жана стимул кылышыбыз керек да. Рахмат. Туура, рахмат.